Сарычелекте дайынсыз болып жатқан израилдік туристин сөөгү табылды. Каза болгон туристин жасатын орусчалык тасма тартуучу топ дрондун жардамы менен тапкан. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен ынтымактын эфирдик убактысын кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Түз эфирде мен Дөлөтбек Кошкорбаев. Сарычелекте 6 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан 24 жаштагы израилдик туристи кыздын сөөгү табылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, изделип жаткан турист аскадан учуп кеткен. Каза болгон туристин жасатын орусчалык тасма тартуучу топ дрондун жардамы аркылуу тапкан. Учурда министрликтин 20 чакты адиси Сарычелекте каза болгон израилдик туристти кыздын сөөгүн аскадан алып түшүү аракетин көрүп жатат. Сарычелек коргоонун башчысы Эсенали Урманалиевдин айтымында аны орусчалык туристтер табышты. Маркум Хелла Ливне Сарычелекке 23 сентябрда барган. 4 турист корукка чыгып, бирөөнүн буту чыгып кеткен. Экөө аны менен алакты болуп калганда 4-чү кыз Хелла Ливне адашып кеткени кабарланган. Кыргыз-Кытай чегарасы 8 күнгө жабылат. Мамлекеттик каттоо кызматы Кытай Эл Республикасынын күнүнө байланыштуу Кыргыз-Кытай чегиндеги Торгар жана Эркаштам өткөрүү жайлары жабыла турган мамлекеттик чегара кызматы билдирди. Маалымат кылайык, көзөмөл пунктулары Кытай тараптын демилгеси менен 1-8 октябрь күндөрү жабык болот. Ал эми 9 октябрдан тарта жол каттамдар кайра жанданат. Өкмөт башчысы Сапар Исаков Орусияга иш сапары менен барды. Премьер-министрди эл аралык Внуково аэропортунан Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү Ардак Кароол менен тосуп алышты. Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков Москвага жасаган иш сапарынын алкагында Россия Федерациясынын өкмөтүнүн башчысы Дмитрий Медведев жана Федералдык жыйындын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугат. Мындан тышкары бир катар иш-чарага катышып, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолукмакчы. Өкмөттүн маалыматы боюнча Сапар Исаков Орусияга расмий сапары Кыргызстандын өкмөт башчысынын 26 жылдан берки алгачкы расмий деңгээлдеги сапары болууда. Келерки жылдын бюджетинин жалпы киреше бөлүгү быйылкыга караганда 12% көп болору каралууда. Бул тууралуу бүгүн өкмөттөн кабарлашты. 2018 жылдын республикалык бюджетинин кирешеси мамлекеттик инвестициялардын гранттарын кошкондо 142 миллиард сом деп пландалып жатат. Бул ички өнүмгө карата 26%, быйылкы жылдын бюджетине салыштырганда дээрлик 15 миллиард сом жогору болот деп каралууда. Ал эми чыгаша каржы активдерин эсептебегенде 163 миллиардка жетет деп болжолдонуп жатат. Дефицит 20 миллиард сомдон ашат. Бул ички өнүмгө карата 3,8%. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочуларды милдеттүү түрдө автоунааны өз атына каттоого чакырат. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, акыркы кездери ишеним каты бар жарандар автоунааны кайра каттоо боюнча көп кайрылып, бир катар көйгөйлөргө туш болууда. Көпчүлүк учурда мындай машиналар камакта издөөдө же күрөөгө коюлган болуп чыгат. Андыктан мамлекеттик каттоо кызматы машинаны сатып алып жатканда аны транспорт каражатын же айдоочулук курамда каттоодо департаментинин бөлүмдөрүнүн өзүнө каттатууга чакырат. Ошондой эле өлкөнүн жарандык кодексине ылайык автоунааны ишеним кат менен алган жарандар аны өзүнүн атына каттатууга укугу жок. Унаа ээсинин салык төлөө милдети бар. Ош облусунун Папан айыл өкмөтүндөгү Кожо Келен айылында окуучулар авариялык мектепте окуп жатышат. 3 жыл мурун боз үйдө окуган окуучулардын көйгөйүн кайрадан авариялык имаратка көчүрүү менен чечип коюшкан. Эскилиги жеткен имараттын дагы жарымы көчүрүлүп, ордуна пайдубал коюлган. Билим берүү кооптуу жайда жүргүзүлгөнүнө кошо класстык бөлмөлөрдө жетишсиз. Жаңы мектепти самаган балдардан Адина Досумбетова кабар алган. Кожо Келендеги окуучулар быйылкы окуу жылындагы Урайын деген мектепте тосуп алышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги имаратты кооптуу деп тапканына 3 жылдан ашкан. Андан бери жаңы мектептин пайдубалы гана түптөлүп, каражаттын жоктугунан курулуш токтоп турат. Курулуш токтоп эле калды, ошо фундамент бүткөн бойдон эле ошо бойдон кетип, такыр эле маалымат жок. Акча жок деп ошол подрядчиктер айтып атат экен, акча бөлүнбөй атат деп. Быйылкы жылы дагы эле ушул мектепте калдык чамасы.
Окуучулар 3 жыл мурун кооптуу имараттан качып, боз үй жана ижарадагы үйлөрдө окушкан. Ошол кездеги билим берүү министри Эльвира Сариеванын берген убадасы боюнча 2 жыл мурун жаңы мектеп курулмак. Кожокелен кирди, 2016 жылдын тизмеси бекитиле элек, бирок ал тизмеде бар, каражаттын көлөмүн азыр финанс министрлиги бекитип берет. Окуучулар ар жылы сентябрда жаңы мектепке киребиз деп үмүт кылышат. Тилекке каршы жаңы билимкана балдардын орундалгыс кыялына айланып баратат. Азыркы мезгилдин талабына жооп бере берген мектепте окуп жатабыз. Биз дагы ошондой жакшы мектепте окусак дейбиз. 3 жылдан бери ушу тилегибиз ишке ашпай келет дагы, жаңы мектепке окубай келебиз. Биздин максатыбыз ошо биз окубасак дагы бизден кийинки инилерибиз, сиңдилерибиз окуса деп келебиз. Кышта бизде кыйынчылыктар көп, мектепке от жагылат, андан чыккан газдар дагы бизге сабакка түшүүбүзгө тоскоолдук жаратат. Жылдагы куруу абалдардан биздин мектеп бүтпөй келет. Үйлөрдө окуп жүрдүк, кыйынчылык көп эле болот. Боз үйлөрдө кышта жылышы кыйын болду. Өтө кыйын болот. Жаңы мектеп 250 орунга ылайыкташтырылып, чыгымы 52 миллион сомду түзөт. Азыр анын 14 миллион сому гана бөлүнгөн. Кожокелендик балдардын качан жаңы мектептүү болору жөнүндө билим берүү министрлиги так жооп бере албайт. Авариялык абалдагы мектептердин көптүгүн шылтоо кылган облус жетекчилиги дагы каржыны кезеги келгенде бөлөөрүн билдирүүдө. Эскерте кетсек, Ош облусунда ар бир 10-чу мектеп авариялык абалда. Адина Досунбетова, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак. Түркменстанда болгон 5-ші Азия оюндарына барган Ош шаарынын спортчулары бүгүн кайтып келди. Аларды тосуп алганы жакындары жана шаар жетекчилери барды. Тосуп алгандар спортчуларга калпак жана чепкен кийгизсе, спортчу кыздарга гүл белек кылышты. Белгилей кетсек, Ашкабад шаарындагы жабык имараттарда өткөн мелдештерге Ош шаарынан 8 спортчу спорттун бир канча түрлөрүнөн катышып, бардыгы куру кол кайткан жок. Тагыраагы алар 2 алтын, 3 күмүш жана 3 коло алышкан. Эми аталган спортчуларга акчалай сыйлык же баалуу белектер берилери каралат. 2 спортсменimiz алтын медал менен, 3 спортсменimiz коло медал менен, 3 спортсменimiz күмүш медалдар менен келишти да. Ошондуктан бул биз үчүн чоң сыймык. Өзүңөр билесиңер, бул спартакиадага 63 мамлекеттин спортсмендери катышкан. Ошол 63 мамлекеттин спортсмендердин арасынан биздин жалпы командалык эсепте Кыргыз мамлекети 8-орунду ээледи. Берүүнүн соңунда сиздерди биздин сайтка чакыра кетейин. Ынтымак KG сайтынан акыркы маалыматтарды, эң кызыктуу видео программаларды таба аласыз. Биздин телеканалдан кеткен бардык берүүлөр ошол тарапка жайгаштырылат. Ынтымакты социалдык тармактарынан дагы таба аласыз. Бизди Ынтымак медиа групп деп издеңиздер. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар. Саламатта калыңыздар.